Эмедеги жанагы үлгүрбөй алдык да. Facebook'ta bir пост бөлүшкөм. Ошол боюнча. Көрсө ал баягы экстремисттик уюмдарга тиешелүү пост экен да. Мен илимий макала деп ойлогом, аны чындыгында баягы ошол бир кайсы бир өлкөнүн бир тарыхый басып өткөн процесстер ушундай болчу да. Анан ошондой экен, көрсө ал ушундай экен да. Сиз толук окуп эле анан? Жок, окуп чыккам, ал жерде просто баягы мындай бир эме жок, мындай бирчи мындай чакыруу жок, эч нерсечи, илимий эле эме да. Анан көрсө баягы ошол жанагы авторлор деген жерде, кээ бир жерде ошо кээ бир адамдардын эмеси өтүптүр да, ошол. Ошондой болуп. Ошондой эле. Бул жерде эч бир эме жок бир. Канча убакыт сурак берип чыктыңыз ошондо? 1 сааттан ашты. Эмне себептен баягы келгенде өзүлөрүн айтышмаптыр го, үйүңүздө келинчегиңиз Ким тарабынан бар болгон? КМКбы же? Жок, айтышты, ал жетпей калдыбы маалымат? Жетпей калды маалымат. Мен балдарым үйдө болчу да, мен как раз бүгүн үйдө болчумун, анан жүрөктөр чөт да балдарым, анан мама апасына чалат. Буюмдар берилди кайра? Жок, ошол как раз азыр эмеде экспертизага бериш. Телефондорду бердиби жанагы? Телефонум жок, ал эмелерин алып кетти, жанагы сырттарынчы. Сырттарын алып кетип, жанагы имей код ошол аркылуу баягы телефондо ошондой материалдар барбы, жокпу деп текшеришет го дейм ошо. Ошондо эскертүү эле берилди да азыр сизге? Эскертүү берилген жок, күбө катары эле чакырылдым. Эми бул жыйынтыктоочубу бир эле жолу же дагы? Жок, ушул жанагы дагы чакырышат, анан жанагы менден алып кеткен китептерди экспертизага берип, анан ошондон кийин анан эмне китептер эле? диний эле китептер, биздин жанагы теменин муфтияттын уруксаты менен эле басылган эле кадимки могу диний эме китеп дүкөндөрү бар го, ошакта эле сатылган китептер. Алып калышты аларды. Ушундай. Демек эч кандай мыйзам бузуу болгон Жок. Мен тараптан дагы, булар тараптан дагы мыйзам бузуу болгон жок. Мыйзам негизинде эмне болсо булар ошол өз ишин аткарды. Мен да келдим, мыйзам негизинде өзүмдүн эмен бердим. Эки тараптан тең бири-бирибизге бир эме жок да. Семетемиз ал жерде тинтүү болду деп чыгып кеттик да, сизге. Китептерди эле карады. Эми бул ордерлерин көрсөтүп кадимкидей эле Көргөздү, соттун санкциясы бар экен. Атайын соттун санкциясы менен келишти. А жерде үйгө келгенде да ошо мыйзамсыз нерсе болгон жок да. Санкция менен келип анан ошондой болду.